Интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бүгүн мен анын үрдөлөт Таштанбек айтып берем, саламатсыздарбы? Көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'да, Facebook'та жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Президенттикке ат салышып, өзүн талапкерликке койгондордун саны 63 болду. Бирок социалдык тармактын колдонуучулары талапкерлердин санынын көптүгүнө өз пикирлерин билдирип, кызыктуу билдирүүлөрүн жазып жатышат. Анда алдыңыздарга интернет желесинде кызуу талкуу болуп жаткан коомго белгилүү инсандардын жана активдүү колдонуучулардын кызыктуу билдирүүлөрүн сунуштайбыз. Белгилүү акын Бердибек Жамгырчиев президенттикке арыз таштап келүү, камокко карыз таштап келүү сыяктуу эле болуп калыптыр деп пост калтырган. Ага улай төкмө акын Жеңишбек Жумакадыр Индия киносун көрсөң сүйгүң келип, Брюс Лини көрсөң мушташкын келе берет го. Президенттикке койгондорду көрүп койгуң келип кетет экен, капырай деп пост калтырган. Ал эми Ырчы Бекборбиев биздин деңгээл президенттикке талапкерлердин тизмесинде «О калайык кой десеңер боло, кайда баратабыз» деп жазган. Facebook колдонуучусу Бактыгүл Муңдузова муну мындай таштайлы, эми саясаттан баштайлы. 35 артист катталды, эми концертти жазып жыргайлы деген билдирүүлөрүн калтырышкан. Эскерте кетсек, мөөнөтүнөн мурда өтүүчү президенттик шайлоо 2021 жылдын 10 январына белгиленген. Садыр Жапаров 8 жылдан бери биринчи жолу тоого эс алууга келдим. Мурдагы президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров 8 жылдан бери биринчи жолу тоодо эс алып жатканын жана 1,5 айдан бери биринчи жолу 8 саат уктагандыгын айтат. Урматтуу кыргызстандыктар, 8 жылдан бери биринчи жолу тоого эс алууга келдим. 1,5 айдан бери биринчи жолу 8 саат уктап, жаным жай ала түштү. Буга чейин 24 сааттын 20 саатын иш үстүндө өткөрүп жүрдүм. Себеби мурда мойнумда бир эле үй бүлөнүн жоопкерчилиги болсо, 1,5 ай бою 6,5 миллион элдин, бүткүл кыргызстандыктардын тагдыры турду. 6 октябрь күндөрү бир атка минердин чекесине чертирбей, бир айнек сындыртпай өлкөбүздө жаралган оор абалды колубузга алып, мыйзам талаасынан чыкпай тынчтык жолу менен бийликти алмаштыра алдык. 2010 жылкы окуядан сабак алалы дедик. Ошого макул болуп тынчтыкты сактап берген эл журтума терең ыраазычылык билдирем. Албетте 5 октябрь түнү 10 гүлүнүн bir гүлү ачыла элек чырактай улуубуз үмүттүн каза болгону баарыбызды өкүндүрөт. Жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торко болсун, Кудайым бейишинен берсин демекчимин. Куран окуп туралы, башка арга жок. Андан сырткары миңден ашуун жарандарыбыздын жаракат алышы да кейитпей койбойт. Сакайып кетишин тилейбиз. Колубуздан келишинче жардам бергенге аракет кылабыз. 1,5 айдын жарымын гана толук кандуу иштедик. Ушул аралыкта бир топ иштерди аткарганга үлгүрдүк. Бир топ жылдан бери басылып жаткан кагаз иштерин ревизия кылып чыктык. Көптөн бери чечилбей келген трансформация маселелерин чечтик. 100 миңден ылдый кредит алып, үстөгүн төлөй албай жүрүшкөн жарандарыбызга 3 айлык үстөгүн мамлекет тарабынан жардам кылалы деген чечим чыгардык. Айла жок, мамлекеттин күчү жетсе баарына жардам берет элек. Жокко айла жок экен, бирок Кудай буйруса ага да жетебиз. Убакыт керек. Кыскасы, аз убакыттын ичинде колдон келишинче көп иш жасадык. Кудай буйруса мындан ары да баары жакшы болот. Мендела Нельсон айткан, бийлик башына келген адам өч алуу менен иш баштаса, анда мамлекет жоголот. А эгер тараптарды чогултуп бириктирүү менен иш алып барса, улуттун бекемдигин орнотот деген. Тарыхтан сабак алып жашаганды үйрөнөлү. Ынтымакта бололу урматтуу кыргызстандыктар, дейт ал өз сөзүндө. Мелис Турганбаев Акнетке байланышкан окуяга ачык пикирин билдиреби? Интернет жана кабелдик теле тармагы боюнча монополист болуп, каржылык абалы кимди болбосун кызыктырган Акнет компаниясына байланыштуу чырмалышкан окуянын аягына чекит коюла элек. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматынын мурунку жетекчиси Бакир Таиров бул окуяга калыс баа берип чекит койгондун ордуна биротоло чиелиштирип, чырмап кеткени буга чейин айтылып келген. Азырда Акнетте Таировдун кызыкчылыгы бар экенин айтып келишет. Өткөн жумада так ушул Акнетке байланышкан окуя тууралуу интернетке видео тасма тарады. Ал тасмада башкы каарман генерал Мелис Турганбаев экен. Бул тасма чыгаары менен коомчулукта кайчы пикир пайда болду. Бири атайлап каралуу болду десе, бири шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт деди. Ал эми Турганбаев болсо коомчулукка ачык пикирин билдире элек. Кийинки чыгарылышыбызда Мелис мырзанын пикирин билүүгө аракет кылмакчыбыз. Сурабалдиева акча үнөмдөө үчүн Туркияга аттанган 3 атка минерин жөнөтпөй койду. Вице-премьер Эльвира Сурабалдиева бюджеттин каражатын үнөмдөө үчүн Туркияга иш сапарга камынып жаткан 3 атка минерди жөнөтпөй койду.
Вице-премьер бул тууралуу Twitter баракчасына жазды. Анын айтымында 2021 өтө турган дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштуруу иштери боюнча жолугушуу үчүн 5 адамдан турган делегация Туркияга барууга даярданып жаткан. Анын экөөнүн жол чыгымдарын чакырган тарап төлөп, үчөө бюджеттин эсебинен бармак. Натыйжада чакырган тараптын эсебинен ишке түздөн-түз тиешеси бар Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары менен Жаштар иши дене тарбия жана спорт агенттигинин директорунун орун басарын жөнөтүүнү чечишкен. Калганына көйгөйлөр бул жакта деле жетиштүү. Бюджеттик каражатты үнөмдөө майда нерседен башталат деп жазган Сурабалдиева. Көчмөндөр оюндары Туркияда быйыл күздө өткөрүлүшү керек эле, бирок коронавирус пандемиясынан улам кийинки жылга жылдырылды. Ага чейин оюндар 3 ирет Кыргызстанда өткөн. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү мамлекеттик кызматы өзгөчө ири өлчөмдөгү кылмыштуу кирешилерди легалдаштыруу фактысын аныктады. Финансы полициясынын чет мамлекеттердин аймагына товарларга төлөм деп жамынып алып, 23 миллион АКШ долларынан суммадагы каражаттарын өзгөчө ири өлчөмдө мыйзамсыз чыгарып кеткен кылмыштуу топтун ишин аныктап, алардын ишине бөгөт койгон. Тергөөнүн жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын аймагындагы аталган кылмыштуу топтун ишмердигинин натыйжасында мамлекеттик бюджетке жалпы суммасы 347 миллион сомдон көп өзгөчө ири өлчөмдө зыян келтирилгендиги аныкталды. Ушул жылдын 12 ноябрында акча каражаттарын чыгарууну жүзөгө ашырып келген жаран кылмышка шектүү деп кармалды. Ушул жылдын 14 ноябрында кармалган адамга карата биринчи тергөө абагына камакка алуу түрүндө жаза чарасы колдонулду. Азыркы убакта иш тергелип жатат. Жогоруда аталган схемага тиешеси бар кызмат адамдар жана аталган акча каражаттардын келип чыгышы аныкталууда. Кашкар Жунушалиев Россияда концерт көрүп олтурабы социалдык тармактагы видеонун чоо жайы. Мурдагы ички иштер министри Кашкар Жунушалиев Россияда концерт көрүп олтурганы боюнча тараган видео быйыл тартылган эмес. Муну биринчи каналдын расмий сайтына жарыяланган видео тастыктайт. Бүгүн айрым жалпыга маалымдоо каражаттары октябрь окуясында качып кеткен ички иштер министрлигинин башчысы Россияда концерт көрүп олтурат деп жазып чыгышты. Анда видеосу дагы камтылган. Маалыматка ылайык 2019 жылы 10 ноябрда Россиянын ички иштер органдарынын кызматкерлеринин күнүнө арналган майрамдык концерт өткөн. Ал эми Жунушалиевдин тарап жаткан видеосу ошол учурда тартылган. Эске салсак, 5-6 октябрдагы элдик толкундоодон кийин ички иштер министри Кашкар Жунушалиев кызматын таштап качып кеткен. Садыр Жапаров ал кайда экени белгисиз деп айтып, изделип жатканын билдирген. Чүйдө БТР каймана аттуу уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. Чүй облусунун ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан каракчылыкка шектүү кармалды. Бул тууралуу аталган бөлүмдүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, үстүбүздөгү жылдын январь айында Ысык Ата районунун аймагынан жеке ишкерге белгисиз курал менен каракчылык жасалып, ал окуя Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 202 беренеси каракчылык боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталган. Аталган иш боюнча жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш чараларынын натыйжасында шектүү жарандын өздүгү аныкталып, ага издөө жарыяланган. Чүй облусунун ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматынын уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү бөлүмү жана Ысык Ата райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан шектүү жарандын жүргөн жери такталып, Бишкек шаарындагы көчөлөрдүн биринен ички иштер министрлигинин Шумкар Чүй облусу боюнча атайын отрядынын кызматкерлеринин жардамы менен шектүү колго түшүрүлгөн. Кармалган жаран буга чейин соттолуп, ички иштер министрлигинин ыкчам алдын алуу боюнча каттоосунда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары турган БТР каймана аттуу 28 жаштагы жаран экени аныкталды. Ысык Ата райондук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына камакка алынган. Сотко чейинки өндүрүш иштери уланууда. Төрөбай Зулпукаров менен Иса Өмүркулов 5 октябрда чет өлкөгө чыга катыштыбы? Өздүк булактар кабарлагандай, шайлоодон кийинки тополоңдо Иса Өмүркулов, Төрөбай Зулпукаров жана президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн дагы бир кызматкери 5 октябрь түнү Казакстанга чыгып кетишкен. Качкындар чек араны канттагы Актелек өткөрмө бекети аркылуу өтүп, аларды казак тараптан Таха жана Малыш Кайман аттуу жигиттер тосуп алышып жардам беришкен. Чек араны жогоруда айтылгандар расмий кесип өтпөгөндүктөн 2 күндөн кийин кайра Кыргызстанга өтөрдө тоскоолдук болуп, 20 000 АКШ долларын берип кайтышыптыр. Кайра кайтканда аларга Кыргызстандын ошол күндөрдөгү УКМКнын жетекчилиги жардам бергени айтылууда. Өзү Ысык Аталык болуп, Казакстанга кайсыл пост аркылуу чыгып кетиш керек деген жолду местный Иса Өмүркулов көрсөткөн окшойт.
Башка мүшкүл иш түшкөндө мекеним Кыргызстан менен биримдикчилер кошо качканы кызык экен. Сооронбай Жээнбеков тополоңдон кийин Төрөбай Зулпукаровду таппай калганы да ошондон болуп калган экен көрсө. Жакын кишилердин айтымында Сооронбай Жээнбеков Төрөбайды колдоп жүргөнү үчүн иниси Асылбекке аябай капаланып, алардын бийлигинин үзүрүн көрүп жүргөн Зулпукаровдун качып кеткенин кайра-кайра эстеп атканын кеп кылышат. Бети жок адам ушундай болобу? Балтыр бит башка чыгат демекчи Абдыл Сегизбаев моралдык жагын ойлобой кылмышка шектүү экенине карабай президенттик шайлоого аттанды. Убагында УКМКны башкарып олтурганда ондогон саясатчыларды камап Алмазбек Атамбаевке таянуу менен репрессия жүргүзгөн. Садыр Жапаровго балдарын бир туугандарын кошуп каматканы, сабатканы белгилүү. Кордукту ченебе көрсөткөн Өмүрбек Тикибаев, Дүйшөнгул Чотонов, Бекболот Талгарбеков, Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров, Дастан Сарыгулов, Эрнест Карыбеков, Тойгонбай Калматов, Канатбек Исаев жана башка коомдук ишмерлерди түрмөгө тыктырып, саясий куугунтук кылган эсибизде. Ал эми Кой Таш окуясынын астында Атамбаевке күйүмүш этип, бука союлганда жетип барып, тымызын бийликке иштегени жалганбы? Дегенибиз, бардык саясатчылар тарапташтар камалса да Сегизбаев эркиндикте калган, эки фронтко ойноду беле. Того тери Сегизбаев убактылуу талапкер катары кол тийбестикке ээ болгону менен акыры жазасын алары шексиз. Ондогон адамдардын убалына калган бай манаптай жашоо кечиргени кечиримсиз. Мыйзамсыз баю беренеси буга колдонсо да жарашмак. Мамлекеттик жогорку кызматтарда жүрүп, эбегейсиз байлыкка кайдан жетти? Мыйзамды туу туткан өлкө болгонубузда бул эргул эчак эле камалып, жазасын өтөп да атмакта, туурабы? Тилекке каршы амбициясын ашынтып, эми президенттик шайлоого талапкер катары катталып, коомчулуктун кыжырын кайнатып олтурат. Бирди көргөнү калдыбы? Интернет желесиндеги сайттардан алынган маалыматтар мына ушулар болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 7 каналдын YouTube'дагы, Facebook'тагы жана Instagram'дагы баракчаларына катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7 каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман болуңуздар.